айыз тарап, завхоз ыдырап кетти. Анан бирөө завхозду кармаш керек эми. Бул да питомниктин сактап калайын деген мааниде негизде көчөт өстүрүү жагын багыт алып калдым мен. Себеби бага кылып жүргөн иш, көнүп калган иш кызыгы пайда болду дагы. Ошонун эсебинен мен питомникти уюштурдум ушу. Биринчиден Елена бар. Бул ботанист саттан келди, Бишкектен. Бул Аксарөөнүн эч кимдин багында жок. Себеп жаңы чыгарып атам муну. Андан кийин Стенли да эч кимде жок. Быйыл продажга койдум. Елена Стенлине эми элдерге таркайт. Себеби сурап спрос кылгандар болуп атат азыртан эле. Агахан фондунун эсебинен былтыр 3000 көчөт сатыкка бердим. Агахан фондумга жарым bir tüp köçöttün 50%'ini mага төлөп берди, 50%'in kim бак кылгандар ошолор төлөдү. Төлөтүн түшкөн каражат тумуш жылышылыкка жетет. Бул жерде балдардын баарды эмгектенет. Ошолордун финанс жагынан каржыланат ушул жерден. Ушул өзүбүздүн жасай турган иштерибиз бар үчүн талалап эч кимибиз кетпеди. Ушуну менен турмуш тирчилигин тиркешип, үй жай салышып. Бул көчөт өндүрүш бир эле жылда көчөт болбойт. Мисалы быйылкы жылда уругун эксек, эмдиги жыл ошо уруктар чыгып, жай бою ал уруктун өзүп, жаш көчөт өзүп жетилет. Аны же аркы жылы жазда, жол бозок эмдиги жылы күздө улай тургандарын улайбыз. Түбү алча, үстү кайналы. Уланган жери мына пленка менен оролуп турат. Ушул жерден уланган мына. Уланбаган кайнал ачкыл болот. Түшүмү майда болот. Түбүнөн чыгарат, жерди булгайт, түшүмдүүлүк аз болот. Уланган кайналы биринчиден жерди булгабайт, экинчи түшүмү көп болот, үчүнчүдөн чоң болот.